Саламатсызбы? Жакшы, жакшы. Эсотарың жакшы? Жакшы, рахмат. Куллук болсун. Рахмат Кут сиздерге. болсун. Аба, мындан өстүңүздөр. Өстүңүздөр. Кандайсыздар? Кандай эжеке, жакшысызбы? Жакшы. Кандай эжеке, жакшысызбы? Эжеке кандай жакшысызбы? Кандайсыз эжеке, жакшысызбы? Биздин шаарыбыздын заведующийлери, ишенген заведующийлер, эжеке. Саламатсызбы? Эжеке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Эжеке кандай жакшысызбы? Саламатсызбы? Ушундай единый форма болдубу? Ооба, баарыбызга. Теперь каждый день ушундай формамен кийип. Жылда биз жаңы тиктиртебиз. Не? Быйыл зимний эме кышында болгон үчүн сал кышында. Жакшы болуптур, жакшы болуптур. Орусиянын Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жана Кыргызстандан Москва шаарына жүк ташуу кызматы. Үй тирчилик буюмдары, шаймандар жүктүн кандай гана түрү болбосун, каалаган өлчөмдө, арзан баада, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беришет. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Жалал Абадка, Ошко келип Баткенге да жөнөтүлөт. Мына могул жерден баштап мурда эски үйлөр бар болчу. Барачын үйлөрчү. Алардын бардыгын үй берип көчүрүп, садиктин ордун тазаладык. Бассейн жок болчу, монун сырты начар болчу. Мына. Мына мондай болчу. Бүт сыртын көчүрүп алып, утепление кылдырып, базальт менен обшивать этип, үстүн полностью мондай жидкость менен карап чыктык. Ана мына могул жерге чейин, мына могул жерге чейин бүт могул жерде барачын үйлөр бар болчу. 4 үй бар беле? Барачын үйлөр бар болчу. Алардын баарын көчүрүп, эме Краснофлотко алып кеттик. Анча-мынчасынын эми бул жерде 30 жылдан бери жашаган бир Ошко бар экен. Документleri де жок экен. Эми кой бизден кошумча болсун, ушунча жыл шаарда жашап туруш деп, өзүбүз каражатыбыз менен бир жерден үй алып апарып көчүрдүк. Мен көчпөймүн, мен каяка барам деп. Анан постоянно мына үй менен алар мушташчу эле да. Өзү негизи по идее могу үйдө тура эмес курулган. Мына ушул территорияны бүт баарын көчүрүп. Же машинеси батпай, же мына караң, азыр моголар элдер, могул жерде бери дегенде бир 60 квартира. Бул каяка барып дем алат? Дем ала турган жери жок, чыгып эс ала турган жери жок, же парковкасы жок. Могу 60 квартирасы бери дегенде бир 40 машина бар да. Баары көчөдө пробка. Могу сетка му жерде болчу, а? Мына Кудай кааласа, эми садик окшойт эжеке. Садик окшойт. Только иштейбиз. Тетиги каша забор могул жерде болчу. Ал жерде жанагы туура эмес приватизация кылып бирөө алып алган экен. Анда үйүн да көчүрдүк. Тетиякта бир столовой бар экен, аны да көчүрдүк. Могул жерде бирөө алып алган экен, аны да кайтып алдык. То есть могул жерде дагы 10 сотик дополнительный жерди кошуп алдык. Кудай кааласа, быйыл планда бар, ушул жерге дагы сонун кылып бир 2 этаж садиктин бир корпусун курабыз. Кошумча бир корпусун курабыз. Здрасте. Какая погода на улице? Солнышко светит, да? А на улице снег есть или нету? Нет. Нет. Жалко у нас. Нет у нас снега. Ребята, посмотрите. Вот эти ребята что делают на улице? Снежки. Снежки играют. Шикарно. Эжеке, сиз молодец, мен билем сиздичи. Таптаза. Таптаза. Мына жап-жаңы төшөктөр бардыгы мына кара. Жап-жаңы мына. Жаңы төшөк, жаңы кровать, жаңы отургуч, бардыгы жаңы. Бир дагы эски жок. Эмеректер барды жаңы мынакей. Моголардан бери жаңыларды алып келдик. Могул жерде терезелери чирип кеткен болчу, билесиз да? Аны көтөрүштү. Жылуулугу да аябай. Баарын жасадык ата. Баарын жасадык. Азыр көрөсүз айланып. Совсем жарабай калган болчу да. Баарын жаңыладык. Аябай эскирип кеткен болчу. Мына. Ушундай кичинекей уюмдар бар экен. Моголар чирип кеткен болчу, билесизби? Билем. Чирип кеткен моголар болсо вообще баарын жаңы. Салфетка, туалетная бумага, жаңы кружка, жаңылар мынакей бүттүгү мына жаңы. Жап-жаңы. Баардыгы запасы менен мына. Мынакей качественный, эчтеме жок. Тарелкаларын көрсөңүз мынакей. Атайын эжекенин Муну идиши бар.
бул жака. Мен эжекени айттым. Эжеке кандай посуда алып келди, мага көрсөтүп коюңуз дедим. Мен өзүм көрдүм оны. Эжеке ушуну алыңыз дедим эжеке. Бардыгы жаңы. Шунун баарына кантип успеть этип аткан. Апам золотая. Золотая. Цены нету. Мында адам жок да. Акыркы экземплярлары да. Акыркы. Жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектептерге караганда статусундагы уровень образования, уровень воспитаниясы көтөрүш керекпиз. Наоборот, азыр бүт ставка, мамлекет өстү да. Мамлекет өнүгүп атат, мамлекет өсүп атат. Аябай көп эле балдар азыр 15-26. Азыр толду уже, наоборот, этиги частный бала бакчадан, частный мектептен бизге качып өтүп атат. Азыр урматтуу президентибиз ушундай шарттар түзүп атат. Культура, Азыр айтып атат, мамлекеттик ишкана бала бакчадан баштап этиги обл администрацияга чейин, мэрияга чейин татынакай кооз болуш керек. Ошондо эл ишенет бийликке. Посмотрим, что у нас получится. Не положить? Да, положите, пожалуйста. У меня вот такая прозрачная вода, остается яйцо в глубине. А у вас почему-то не опускается. Почему? Как вы думаете? Давайте, Ребята, подскажите, почему? Это соленая вода, потому что на соленой воде яйцо не опускается, да? Бакчабыздын жааматы, урматтуу аксакалдар, урматтуу коллегалар, урматтуу төрагабыз Болот Талабекович, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бул Айденек садигибиздин ушул 3 корпусунун акыбалы абдан начар болчу. Ол жактагы корпус атынакай жакшы болчу. Бул ошо шаарыбыздагы эң бир алдыңкы орусча айтканда образцовый садиктерибиздин бири. Мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан республиканский бюджеттен 26 миллион 400 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Ошонун эсебине мынакей 3 корпусту, мына ортоңкусу менен 3 деп көрөлү, 3 корпус переходу менен 3 корпусту толук капиталдык оңдоп түздөн өткөрдүк. Азыр ремонтун өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар. Так, мурда мынакей аксакалдар, эжелер, карындаштарыбыз айтып атат, ушул жерде иштегенбиз, көргөнбүз деп. Мынакей азыр арзы кайсы көчөдө арзы партизан Арзыкулов атабыздын атына атын берип жолду ачтык. Бул жолдун дагы акыбалы абдан начар болчу. Тротуар жок болчу, лотоктор жок болчу. Могу жерде коммерческий комоктор бар болчу, эч кимди укпайт болчу. Толук бойдон ошол комокторду алып, сода түйүндөрүн алып, лотокторду коюп, зеленый зоналарын чыгарып, мына жолду татынакай кылып оңдоп койдук. Ушул биздин садиктин мындай сырткы облиги көрүнүшү татынакай кооз болуш үчүн ушул жагынан оңдодук. Ана сырткары могу жерде бир аз жанагы мурдагы магазин комоктордун орлары калып калган, аларды толук бойдон көчүрөбүз. Андан сырткары могу жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына эмкомдун үйү бар болчу. Ушу прямо эмкомдун үйүнүн аркасында барачный үйлөр бар болчу. Вечно садик менен скандал. Вечно. Постоянно эжеке менен урушчу эле. Биз ошо рейд учурунда көрүп, ушул жерге жашоочулар толук сүйлөшүүлөрдүн негизинде булардын баарын көчүрдүк. Биз бул садиктин территориясын садиктин аянтын тазалаш биз үчүн оңой турган жок. Абдан көп каражат сарптадык.
мынакей өткөндө айтып бербедим, тетиги Юго Востоктогу Карл Маркс мектепти тазалаш үчүн 260 миллион сом акча каражатыбыз кетти. Ошол жерде ичинде жайгашкан үйлөрдүн баарын үйлөрдү алып бердик. Баарын үйлөрдү алып берип көчүрдүк. Бул жерде дагы ушул жерде 4 барачный үй болчу. То есть ушул жерден 4-5 квартираны тети Краснофлоттон бүткөн үйлөрдөн толугу менен ошол жерден жашоочуларды көчүрүп, садиктин аймагын, территориясын толук тазалап, ошол жерге жанагындай игральный воркауттарды койдук. Андан сырткары мына биздин жакка өрүзү прямо ана чыкканда да жана көрдүңүздөр, ушул жерде 6 сотик ушул неменин садиктин жери жеке менчикке берилип кеткен болчу. Жеке менчикке берилип кеткен болчу. Ал ошол кандайдыр бир жолдор менен госакты алып өзүнө жеке менчикке өткөрүп алган, аны толук бойдон өзүбүздүн баланска муниципалитетке алып садикке өткөрүп бердик. То есть биздин азыр республиканский бюджеттен тышкары ушул жерди айденек бала бакчасын ушундай татынакай кооз кылып жасаш үчүн биздин жергиликтүү бюджеттен 44 миллион сомдон ашыгыраак акча каражатын саттадык. Могул жердеги 5 квартирабыз эле 34 миллион сом болду. 34 миллион сомдук окатты үйлөрдү алып барып көчүрүп киргиздик. Эми буларбы жаманбы, жакшыбы айтат экен да, жанагы жоголгон бычактын, сабалтын дегендей, олар айтты, мен үйүм жакшыбы, жаманбы, бу жакта мен жашап атамын, үй бүлөм бар. Для кого-то барачный болсо, для них жакшы үй болчу. Булардын баардыгын сүйлөшүп, мынакей менин орун басарым бар, могул жерде отурат, мынакей Милан Казыбаевич отурат, мен дагы бир бизде иштеп кеткен эме Акылбек Арапаевич турат. Ушул балдардын аракети менен ушул жумуштар баары болду. Ушул бул эменин бала бакчабыздын ушун татынакай кооз болуп калышына 27 миллион, 26 миллион 400 миң сом республиканский бюджеттен акча каражат бөлүнүп берилди. Тегерек четин тазалаш үчүн биздин жергиликтүү бюджеттен 44 миллион сом каражат кетти. Оңойунан болгон жок бул. Анан эми бул садигибизди урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич онлайн режимде ачкан. Биз мынакей ошол ата-энелер менен, биздин коллегалар менен, биздин ушул садиктин жааматы менен дагы бир сыйра келип, осмотр кылып, орусча айтканда келип, мен эми такайлуу бул жерде болуп аттым. Бир сыйра келип көрүп, силер менен ушу биздин шаарыбыздын кубанычын, мынакей ошол өзүбүздүн бир жасаган жакшы жумуштарыбызды силер менен тең бөлүшөлү деп бүгүн силерди чакырдык. Мынакей жолду ачып отурабыз, татынакай кылып, мынакей садиктин дагы бир сыйра келип карап, ошол биздин мэриянын жасаган иштерин сиздер менен чогуу жакшылыгыбызды тең бөлүшөлү деп чогулуп отурабыз. Эми бала бакча, мектептер, госучреждениялерди баарын ремонттоп атабыз. Бизге урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушундай тапшырма койду. Мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик окуу жайлар, мамлекеттик бала бакча, мектептер, бала бакчадан баштап административный зданияларга чейин баардыгы толук капиталдык ремонттон өтүш керек. Эл ишениш керек. Мынакей биздин президентибиз бар, биздин мамлекетибиз бар. Мына биздин мамлекеттин мэриясы, мынакей областный администрация, мынакей биздин ак үйүбүз, мынакей биздин мектебибиз, мына биздин садигибиз, мына биздин учрежденияларыбыз, мынакей социальный учреждениялар. Мына ушуну татынакай деп биз сыймыктанышыбыз керек. Биз жеке менчик мектеп, жеке менчик бала бакчага караганда биздин статусубуз мамлекеттики бийигирээк туруш керек. Мына мен өткөндө да айткам, одно время бүт баары качкан жеке менчиккечи.
жеке менчик бала бакчага ачкан, жеке менчик мектептерге ошол жактан тарбия алабыз деп. Ошол жакта уровень образования, уровень преподаваниясы бир аз бийигирээк экен, мамлекеттик төмөн деп чыкканбыз. Жок, андай болбош керек. Мамлекеттик мекеме бала бакчадан баштап тиги учреждениялерге чейин полностью мыкты болуш керек, татынакай болуш керек, кооз болуш керек, эл ишениш керек. Мына биздин мамлекетибиз бар, мына биздин президентибиз бар, мына мамлекет элибиз бар, бизди коргойт деген жакшы саясат болуш керек. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биринчи очередь бала бакчадан баштап барын социалдык объекттерди оңдош керекпиз. Быйыл мына Кудай кааласа 6 бала бакча ачтыкпы? 6 бала бакча ачтык, андан сырткары 7 мектеп ачтык. 2-3 мектеп капитальный нөлдөн курулду, 4 мектеп толук капиталдык оңдоптоодон өткөрүлдү. Акырын ачып келатабыз. Анда урматтуу коллегалар, урматтуу ата-энелер, урматтуу Айденек бала бакчабыздын жааматы, урматтуу эжеке, мен сизди абдан жакшы тааныймын эжеке, абдан жакшы эжекесиз. Качан өткөндө бир 2-3 жолу келип кеттим. Порядок, бардык ушул сизди көп жерлерде сизди пример кылам. Урматтуу эжекебизде болуңуздар, ушул урматтуу Айденек садиктин коллективиндей бала бакча таза кармагыла деп такай сизди пример кылам эжеке. Ушул жакшынакай мүнөзүңүздөн тайбаңыз. Ушул биздин жаңыдан капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн бала бакчабыз айкөл болсун, мээримдүү болсун. Ушул биздин бала бакчабыздан кыргызыбыздын желегин бийик көтөргөн биздин жакшынакай балдарыбыз, кыздарыбыз тарбияланып чыксын. Ийгилик болсун, жакшылык болсун. Жаңы ошол бала бакчабыз бардыгыбызга, жалпы Ош элине, биздин ата-энелерибизге, оштуктарга буйруп насып кылсын, кут болсун. Рахмат.